Энеден кызга өткөн узчулук өнөрдү аздектеп жүргөндөрдүн катарында Элмира Кенжебекова дагы бар. Дүйнө көңүлүн буруп жаткан бул кыргыз буюмун жасоо оңой эмес. Арбын мээнетти, чыдамкайлыкты, билимди жана тажрыйбаны талап кылат. Бирок чыныгы уздар шырдак жасоодон чарчабайт экен. Элмира айым фестиваль алгач уюшулуп жаткан жылдары 1-орунду алган. Шырдагы тарых музейине жөнөтүлгөн. Ал кезде 5000 сомго сатылган шырдактарын азыр 40 000 сомдон жогору сурашат дейт. 2012-жылы мындай эле шырдак сатам деп барганда кызым студент болуп калып эле кыйналып эле сатайын десем эле ошол жерден эле шырдагымды фестивалга катарып эле алып кетишти да, эмеге катыш деди да. Эмеге конкурска катышыңыз деди. Анан ошол жерден конкурска катышып 1-орунду алдым ал жерде. Бирок ойлогон эмесмин мен 1-орунга чыгам депчи. Мен негизи бүт колго жазайын, бүт өкмөттүн кийизин эметем, колдонбойм да, өзүм сабайм, өзүм чийге салам, өзүм бакайм, бүт өзүм жазайм. Анан бүт ойгондорунда жөрмөлөрүн өзүм жазайм, бүт эч кимге жазбайм, оңой менен да бирөөлөрдүкүн жактырбайм да. Ала Бука районунун уздарынын колунан жасалган шырымалдар, койдун жүнүнөн жасалган кийизге эчкинин жүнүнөн жиптерди даярдашып, бастырып чыгышат. Кол күчү жана көз майы керектелген шырдактын бир түрү. Ат башынын шырдагынан айырмаланып биздики оюлбайт. Кийиздин бетине эле чийилип, анан ошо чийилдикенин үстүнөн бастырабыз. Бастырып, ичине ич салабыз, баарыбызын койдун жүнүнөн жасайбыз. Бүт кол эмгек менен бүтө турган нерсе. Түйшүктүү өтө түйшүгү күч, бунун себеби өтө майда. Оюлгандар бир аз чоңураак оюлат. Бул өтө майда оюлат, түйшүгү өтө күчтүү бунункучу. Бышык болот. Буну жакшылап сактаса, бир 30 жыл, 40 жыл, 50 жылга чейин деле кете берет. Буну сакташ керек күйөөдөнчү. Мынакей биз ушул Нарын областына ушул кол өнөрчүлөрдү азыркы кыздардын учугу улап азыр уже жок болуп кетип аткан эмелерди, үй кожокелерди, айылды, аймакты өнүктүрүү деген принцип менен көтөрүп, мынакей биз иштеп ушундай фестивалдарга келип катышып отурабыз. Бизде бул колумдагы биздин куржун деп коет. Булундай куржундардын күйөө куржундар кылышып, илгери күйөө балдар куржун жасашып жүргөн эме ийнине асып алышып, жолдоштору менен көтөрүп, ичине немелерин салышып алып, кийизден жасалган буюмдардын түрүн алып келишкен мына бул уздар Ош шаарынан. Шырдактар түштүк жергесинде дагы өзгөчө бааланып, суроо талап күчүндө дешти. Мен бул пано жөнүндө айтып бере турган болсом, жашоо өзү ак жана карадан турат. Жашоо анан бүтпөйт. Мына чекелеринин бекитилбегени, бардык жагы актай болуп мындай бир рамкага салынбаганы, ошол жашоо бүтпөйт, чексиз улана берет. Ал бул болсо тоолор, бул болсо аалам. Аалам бул жаратылыш, бул болсо жашоо. Ушул оймолордо опол тоодой ойлор жатат дегендей, ар бир оюнун өзүнүн философиялык терең мааниси бар. Бүгүнкү шырдак фестивалында уздар бир эле шырдактарды жана кийиз буюмдарды эмес, мына ушул мен кийип тургандай кыргыз аялдарына таандык кийим-кечектерди дагы элдин назарына коюшууда. Арасында биз кыдырып жүрүп, мына бул кездемеси жазалганына 1 кылымга жакын убакыт болсо дагы дал бүгүнкү күндөй болуп сапаты сакталган кездемеден тигилген белдемчини таптык. Мунун баасы 15 000 сом экен. Өзүм заказдар менен иштейм көбүнчө. Меники этно кийим, илгерки кийимдерди боюнча иштейм. Калпак, илгерки көйнөк, белдемчи, илечек. Бу илечектерди да өзүм ороюм. 20 метрден 40 метрге чейин оролот. Мен эң жакшы көргөн буюмум ушу белдемчи. Бул саймасын ушундай ярмаркадан чогултуп сатып алгам. Анан ушу белдемчи кылып тигип эметтим да.
Фестивалдын жыл сайын уюштурулуусу чебер колдуулардын эмгегинин эл арасына таанылуусуна, баалануусуна өбөлгө болууда. Кол өнөрчүлөрдүн эл аралык аренада дагы өз ордуларынын табылуусуна мамлекет кам көрүп жатат. Мындай көргөзмөлөр сөз түрдө чет өлкөлөрдө өтүшү абзел. Биз ушул боюнча дагы мына комплекс иштерди баштадык. Мына мен өз сөзүмдө жана белгилеп кеттим. Биз Дубай шаарында, Эрият шаарында, Москва шаарында, Екатеринбург шаарында жана ошондой эле Европада, Венгрия, Будапешт шаарында ушундай бир ири туристтик көргөзмө жарманкелерин уюштурдук. Албетте бизди ушул кол өнөрчүлүк дагы бизди коштоп, дайыма биздин иш-чараларда ушул чогуу иш алып барып жүрөбүз. Себеби улуттун жүзү маданият, улуттун уңузу маданият, үрп-адат салт ошол биздин кол өнөрчүлүк. Кыргыздардын колдонгон буюмдарынын ичинен ошол шырдак өзгөчө орунду ээлейт. Анткени ал аны жасап, аны оюп, анын баарын шырып, көп эмгекти талап кылат, кол эмгегин, көздүн майын алат. Шырдак фестивалына катышууга темирди ийге келтирген зергерлер да келишти. Айымдарга жана эркектерге тиешелүү асем буюмдарды да сатыкка коюшкан. Таза күмүштөн жасалат. Таза 925 пробадагы таза күмүштөн жасалат дагы. Ар кандай баалуу таштар, коралл, бирюза жана баалуу таштарды басып басабыз. Жана дагы мельхиор деген металлдан, ошо күмүштөн кийинки орунда турган металл, ошо мельхиордон женский, мужской куурларды, камчы, кемер куур, ат жабдык, деги көңүлгө кайсы нерсе келсе ошонун баарын жасайбыз. Оштуктарын сыймыктан жүзөрөтү. 12-нчи рет өтүп жаткан Кыргыз шырдагы фестивалы чебер колдуу уздардын салтанаттуу парады менен башталды. Өлкөнүн төрт бурчунан 100дөн ашуун уз чеберлер келип катышууда. Түпкү энелерибизден калган өнөрдүн уланып келе жатышына мээнети чоң уздарды катышуучулар кол чабуулар менен тосуп алып жатышты. Фестиваль маданият кызматкерлеринин ыр күүлөрү менен коштолуп турду. Фестиваль туристтердин да кызыгуусун арттырууда. Бу жолу да чет элдик коноктор өз ойлору менен бөлүшүштү. Атым Жамиля. Энем кош бойлуу кезинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын окуп, таасирленип, мага ушул ысымды ыйгарыптыр. Эми ал жазуучунун мекенинде жүрөм. Бул фестиваль жөнүндө кол өнөрчү эжелерден уктум. Шырдактын жасалуусуна өтө кызыктым. Баарысы жакшы. Ушул эле өнөрдү алдектеп Кыргыз шырдагы фестивалын түптөп демилгелеп эл аралык деңгээлге жеткилген. Күндүн жарымында фестивалдын алкагында илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Салттуу билимдер жана азыркы заман, кол өнөрчүлөрдүн Кыргызстандын креативдүү экономикасындагы ролу аталышындагы конференцияда бул багыттагы долбоорлор патенттештирүү дүйнөлүк платформада кол өнөрчүлүк тармагын өнүктүрүүнүн стратегиялык планы багытында талкуулар жүрдү. Göçmen калктын каада салтынын келип чыгышын көрүп, унутулгус көрсөтүүлөргө эң басөз. Маселен, баягы тактап мен айтыштык болбогондон кийин айта албай жатам. Мисалы үчүн биз Booking.comдон мисалы үчүн биз бир жака барып, эгерде жайгаша турган болсок чет өлкөгө, биз Booking.com сайт аркылуу брондоп, анан кийин барып ошол жерде калып атпайбызбы? Ошондой эле мисалы үчүн ошо ат башыдагы бир эгерде шарфты алам десе, ошол шарф жагып калса, ат башынын Аксай деген айылында ушундай бир жибек деген эже өндүргөн, мен ушундай бир жашыл шарфты алам деген бир ой болуш керек да. Ал ошону ошол платформадан көрүш керек. Ошол жибек эже өндүргөнүн, ошол ат башыдан экенин, Аксайдан экенин, анын баягы кандай жибектен жасалгандыгын, кандай жүндөн жасалгандыгын, ал кол эмгекпи же мындай өзгөчө технология колдонулганбы, алардын бардыгы ошол платформада көрсөтүлүш керек да. Бүгүнкү илимий конференцияда как раз ушул маселелер көтөрүлүп атат. Бул шырдак бир эле областтын шырдагы эмес, бул бүт кыргыз элинин шырдагы. Ошол себептен бул иш-чараны мындай республикалык деңгээлге чыгарышыбыз керек. Менин оюм болгон мындай эмне жардам бере турган болсок, буга чейин дагы биз колдон келген жардамын жергиликтүү бийлик берип келгенбиз. Мындан да беребиз, бирок айтарым ошо республикалык деңгээлге чыгып, ошол жактан областтарга бөлүнүп, анан контролго алынса, бул биздин экономикабызга да эртеңки күнү салым кошчу иш-чара
башка үрп адатыбызга, биздин ынтымагыбызга алып келчү ушундай көп тармактагы кол өнөрчүлөрдүн эмгеги деп ойлойм. Бул жолку фестивалдын уюштурулуусуна өлкөнүн маданият министрлиги тарабынан байгеге 300 000 сом өлчөмүндө каражат бөлүнгөн. Ал эми маданий иш-чараны уюштурууга жумшалган 75 000 сом өлчөмүндөгү каражат жергиликтүү бийлик тарабынан каржыланды. Фестиваль эртең дагы улантылмакчы.